Саламатсыздар бардактуу телекөрүүчүлөр, жергиликтүү жаңылыктар менен мен Нурлан Соорбеков тааныштырамын. 24 мартта Талас районунун Бекмолду айыл өкмөтүндө 21 март Нооруз майрамына карата спорттук иш-чаралар болуп өттү. Бул чыгарылышты кийинки материалдан көрө аласыздар. Жыйырма 24 мартта Талас районунун Бекмолду айыл өкмөтүндө 21 март Нооруз майрамына карата спорттук иш-чаралар болуп өттү. Жалпысынан спорттун төмөнкү түрлөрү болду. Волейбол боюнча 4 айылдан 14 команда чогулду. Андан сырткары кыз келиндер арасында 8 команда волейбол оюнун көрсөтүштү. Футбол боюнча 10дон ашуун команда катышса, жана Бекмолду айылындагы Кеңешбек атындагы ат майданында ат чабыш оюндары болду. Эң алгач тай чабыш оюндарынан бардыгы болуп 17 тай чабылса, кунан чабыштан 10 кунан чабылды. Ат чабыштан 11 ат чабылды. Андан сырткары дагы көк бөрү оюну уюштурулду. Катышкан оюнчуларга кызыктыруучу белектер, кубоктор жана грамоталар тапшырылды. Жалпы байге фонду 100 000 сомдо чапчыган бул оюндарды Альянс Алтын коому уюштурду. Общий призовой фонд 130 000 болду. Мына ушул 130 000ду Алтын Альянс компаниясынан жакшынакай барыбыз биздикте спорт комитети жана ошо Алтын Альянс компаниясы биригип ушул акчаны чыгарып берген Алтын Альянс компаниясына дагы ыраазычылык билдирем. Ушундай оюндарды биздин Бекмолду айыл өкмөтүндө алтын чыгып атканына байланыштуу жакшынакай оюн уюштуруп берип атат. Аларга да чоң ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле эми азыр бул жерден жакшы оюндарды көрдүңүздөр. Мындайында ушундай оюндар көп болсо деп ойлойбуз. Элдин талабы ушул, спортко баары өнүгүшүп атат. Альянс Алтын коому мындай алгылыктуу иш-чараларды бул убакытка чейин дагы өткөрүп келген. Нооруз майрамына карата чоң спорттук иш-чараны өткөрүп берүүнү айыл эли суранганын Альянс Алтын коомунун генералдык директорунун орун басары Көлбай Мусаев биздин каналга айтып берди. Эми өзүңөр билесиңер, биз үчүн азыр Нооруз майрам бул чоң майрам. Анан биз иштеп баштагандан бери ушу Бекмолду айыл өкмөтүндө болгон иш-чаранын баарына катышып жүрөбүз. Анан ушу былтыртан бери элдер кайрылып аткан. Ушу Ноорузда бизге бир улуттук оюндардан бир чоң оюндарды уюштуруп бергиле деп кайрылат. Ушу былтыртан бери ушул жерде 10 түрү боюнча оюн өткөрүп атабыз. Бул оюн кечеден бери башталды. Көп командалар катышып атат. Ар бир виттен былтыр бир 4-5 команда болсо, быйыл 10го чейин чыгып атат. Мына кичи футбол боюнча 20 командадан ашып кетти. Мына ушу Бекмолду айыл өкмөтүнүн элдин баары, мен ойлоп атам, ушу оюндарга катышып, мына Нооруз майрамын жакшынакай кылып, жакшынакай маанайында майрамдап атат. 21 март Нооруз майрамына карата Манас районунун Жийди айылында Нооруз майрамынын урматына 7 айыл өкмөттүн тургундары тарабынан чогулган майрамдык иш-чара болуп өттү. Кененирээк кийинки чыгарылыштан көрсөтөбүз. 21 март Нооруз майрамына карата Манас районунун Жийди айылында Нооруз майрамынын урматына 7 айыл өкмөттүн тургундары тарабынан чогулган майрамдык иш-чара болуп өттү. Бул саамалык 15 жылдан бери ар бир айылда элдин демилгеси менен өткөрүлүп келүүдө. Жалпысынан 7 айылдын 5 айылында мына ушундай чоң майрамдар белгиленди. Жана спорттук оюндар, күрөш, футбол, тай жарыш, волейбол, аркан тартыш жана ыр бийлер менен коштолду. Мындан тышкары да дал ушундай майрамдар райондун ар кайсы айылдарында өткөрүлдү.